чийде дагы дайынданабы. Анткени азыр чий сатып алгандар аз болуп атат. Кыйланы кызыктырган кыргыздын кол өнөрчүлүгү жана салттуу билимдер боюнча 13-рет өтүп жаткан Кыргыз чырдагы фестивалынын алкагында илимий тажрыйбалык конференция уюштурулду. Ага республиканын булуң бурчунан келген уз апалар, тарыхчы, филологдор катышты. Ошол каада салттарын, үрп адаттарын ошол Конференцияда кол өнөрчүлүктүн түп нускасын сактоо, шырдактын жасалыш нукуралуулугун кармоо, ойлардын көркөмдүүлүгүн чечмелөнүүсү боюнча маалыматтар айтылып, докладдар окулду. Маселен, бул саам Нарын мамлекеттик университетинин доценти Толкун Дүйшеева бугу мүйүз оюсу боюнча өзүнүн изилдөөсүн жүргүзгөн. Анда ал бул ою кыргыз эли устчулук устачылыкка кеңири колдонуп, анын маани маңызы терең болгонун тастыктаган. Анан ошол бугу мүйүз оюсу бул кыргыз материалдык маданиятында шырдакка, кийиздерге, ала кийизге, анан зер буюмдарга, чийден токулган буюмдарга аябай бир кемелине келтире, жамалына жараштыра, бир аябай бир сөзү жок бир ойду туюндурган бир уз чеберлердин бир фантазиясынан жаралып келген өзүнчө бир аябай бир чоң дүйнөдө бул. Бул чындап келсе өзү эле бугу мүйүз оюсунун кыргыз материалдык маданиятына деп бир этнографиялык, этнологиялык, диссертациялык изилдөө иш кылса боло тургудай аябай чоң масштабтуу тема экендигин мен ынандым да. Мындан сырткары конференцияда кол өнөрчүлөрдүн автордук укуктары жана биргелешип иш алып баруусу боюнча да кеп козголду. Анда айтылгандай, мындан ары кол өнөрчүлүк менен алектенген ар бир уз кыргыз патенттен каттоодон өтүшү же атайын узчулук боюнча күбөлүк алуусу керек. Жаратмандарды регистрациядан өтүүгө суранабыз да. Кээ бир автордук жумуштар бар, ырчы болобу, акын болобу, ошондой эле кол өнөрчүлөрдүн дагы өзүнүн автордук мындай укугу бар да. Ал укугу менен ал колдонгонго укуктуу. Эмнеге ал укук? Ал укук эмне берет? Кээ бир учурда плагиат деп коебуз, урдоолор болот. Ырларды урдап кеткен сыяктуу эле бул жакта жаратмандык дагы бар да. Оюларды же болбосо баягы жазалган буюмдун экономикалык бир каражат булак катары да ойлоп табышты. Анан ал регистрациядан өтпөгөн болсо, башка бирөөлөр дагы мындай ошондой буюм жасап сатып башташат да. Ошондой эле кол өнөрчүлөрдүн өнөрүн мындан да өркүндөтүү багытына жүргүзүлүп жаткан долбоорлор боюнча да маалыматтар айтылды. Маселен, 2022-жылы башталган 40 райондон 40 демилген долбооруна кол өнөрчүлүктү өнүктүүгө багытталган долбоорду сунуштоо маалымдалды. Болсок, Чоң Алай районунан дагы бир эжекебиз кол өнөрчүлөр боюнча дагы бир чоң долбоор өтүп алды. Ошо илгертеден жанагы кийизди колдонуп, тарды колдонуп, ошо жаңы буюмдарды жасап, бул биринчи жагынан, экинчи жагынан ошо айылдагы кыз келиндерге жумуш орундары менен камсыз кылуу. Ал эми өткөрүлгөн конференция жыл сайын Шырдак фестивалынын алкагында уюштурулуп келет. Быйылкы жылы уздар салттуу кол өнөрчүлүк боюнча биргелешип, иш алып баруу боюнча бүтүнгө токтолушту. Эсенбек Сталбек уулу, Нур Султан.